Саламатсыңарбы, студенттер? Ош гуманитардык педагогикалык институтунун табияттануу жана география факультетинин биология адистигинин 1-курсуна жалпы ботаника предмети боюнча талаа практикасы башталды. Биз талаа практикасына киришүүдөн баштайбыз. Урматтуу студенттер, биз талаа практикасында кандай иш-аракеттерди алып барабыз, талаа практикасы кандай жүрүшүн силер менен чогуу көрөбүз. Талаа практикасында бизге керектелүүчү каражаттар болот. Практиканын негизги максаты теориялык алган билимди талаа практикасынан байкоо, аныктоо, сүрөттөө жүргүзөбүз. Силер менен биз өсүмдүктөрдүн морфологиялык жана анатомиялык түзүлүшүн 1 жыл бою сабак өттүк. Биз анда өсүмдүктөрдүн органдарын, алардын сырткы жана ички түзүлүштөрүн, көбөйүү жолдорун карап өткөнбүз. Эми биз ошону силер менен практика жүзүндө байкоо жүргүзөбүз. Бизге практикага керектелүүчү каражаттардан баштайбыз. Биринчи эле адегенде бизге керектелүүчү каражаттын эң негизги каражаты болуп күндөлүк эсептелет. Андан сырткары тиркелүүчү кагаздар, кайчы, бычак, кармагыч, калемсап, чаптагыч, анан банка керек болот. Бул каражаттарды даярдагандан соң биз адегенде эле күндөлүк даярдайбыз. Бизге жалпы ботаника предмети боюнча талаа практикасын күндөлүк даярдайбыз. Ал күндөлүктө силер бул биология 1-курстар үчүн болуп эсептелет. Керектелүүчү каражаттар жөнүндө тааныштыңар. Изденүүчү органдар, андан кийин изденүүчү органдарга морфологиялык мүнөздөмө жасайсыңар. Андан соң нымдуу препарат даярдайбыз, анан кургак гербарий даярдайбыз. Биз бул күндөлүктүн түшүндүрмөсүнөн баштайбыз. Бул түшүндүрмө жазылып турганын силер буну күндөлүккө түшүрөсүңөр. Анда бул эмне үчүн керек? Бул кесиптик профилдик практиканын ар бир тармагында өсүмдүктөрдүн бир тармагы болгон, бул ошол талаа практикасынын өсүмдүктөрдүн вегетативдик жана генеративдик органдарына, тиричилик формасына, анын морфологиялык анализдерине кыскача маалымат беребиз. Анын негизинде силер жалпы өсүмдүктөрдүн талаа практикада экскурсия жүргүзөсүңөр. Анын үчүн силерде экскурсиялык кийим болуш керек. Экскурсиялык кийим деген баа дегенде эле башыбызга күндү тосучу баш кийим кийебиз. Андан кийин жеңил спорттук бут кийим кийишибиз керек. Бул экскурсияда өзүбүздү жеңил сезиш үчүн дайыма күн тосучу бүт жылуулукка жана суукка даяр болуучу бүт кийимдерибиз даяр болуш керек. Каражаттарыбыз даяр болуш керек. Гербарийдик монтаждык торчо болуш керек. Папка жана экскурсияны сүрөттөөчү күндөлүк болуш керек. Күндөлүк дептерлерди күндү ар күнү ошол эмнелерге туш келдиңер, эмнелерге морфологиялык мүнөздөмө жүргүздүңөр, ошол боюнча сүрөттөп жазасыңар. Анын ичинде сүрөт да тартасыңар. Андан кийин экскурсияга керектелүүчү жабдуулар, топурак өсүмдүктөрдүн астында органдарын казып алуучу казгыч жана силерге бычак, кайчы деп жаздырбадымбы? Андан кийин ботаникалык папка, газета кагаздар толукталган, полиэтилен баштыкчасы, этикетка даярдаганга баракчалар, күндөлүк дептерлер, чөнтөк лупасы, компас, бычак, кайчы, жөнөкөй карандаш, этил спирт, чаптагыч, бурагыч, капкактуу банка керек болот. Бул ошол сүрөттө көрүнүп тургандай гербарийди жасоочу каражаттарыбызга керектелүүчү нерселер кайчы, жип, клей, ошондой эле кардон кагазы, ак кагаз, А4 кагазы, ошондой эле кыпчыгууч, чипче турганын көрүп атасыңар. Бул жерде биз талаа практикасына чыкканда төмөндөгүндөй өсүмдүктүн органдарын топтоонун эрежелерин билишибиз керек. Биз эч качан
өсүмдүктү картайган, кургап калган, соолуп калган өсүмдүктөрдү албашыбыз керек. Аларды биз сууукта дагы, жылуулукта дагы терүүгө болот. Эгерде аны биз суудан арылтышыбыз керек, суу болбош керек. Алынган органдардын сууларын баягы соргуч кагаз аркылуу сордуруп, анан гербарий жасашыбыз керек. Гербарий жасаган мезгилде мүмкүн болушунча органды түз бырыштырбай, бүктөбөй койгонго аракет кылышыбыз керек. Туура бөлүп алышыбыз керек. Мисалы үчүн жалбыракты алыш үчүн жалбырак сабын менен кошуп алышыбыз керек. Анын үчүн биздин колубузда кайчы болуш керек. Эгерде тамыр болсо, аны тамырды биз топурактан толук бошотуп алышыбыз керек. Анан аны көйнөкчө деп коет, өсүмдүктүн бир түрүн бир киргизүү. Даяр картондон салынган көйнөкчөлөргө биз мөмөлөрдү, гүлдөрдү, жана ошондой эле уруктарды, тамырларды сактайбыз. Ал эми жалпы газеталарга болсо жалбыракты, сабакты, бутакты, анан гүлдөрдү дагы жалпак мындайча айтканда жаап кое турган кагаздарга салууга болот. Ушул эрежелерди сакташыбыз керек. Андан кийин гербарий даярдоонун жолу. Биз гербарийлерди кантип биринчи кургатып, даярдап алгандан кийин аны биз гербарий баракчасынын А4, А3 баракчасына даярдасак болот. Анын төмөнкү жагынан өйдө карай 14 сантиметр калтырып, анан ошол А4 баракчасын толук четтерин, мисалы үчүн гербарийдин четтерин 1,5 сантиметр калтырып, моундай кылып айландырып чийип чыгабыз. Анын ичинен 14 сантиметрди калтырып бөлүп алабыз. Ошол 14 сантиметрдин жогору жагына анан кургатылган органдар тиркелет. Мисалы үчүн ар бир баракчага биз ойлонуп салышыбыз керек. Бул жерде органдарды туура салышыбыз керек. Жалбырак, жөнөкөй жалбырак десе, бүтүндөй жөнөкөй жалбырактарды чапташыбыз керек. Татаал жалбырак десе, татаал жалбырактарды чапташыбыз керек. Татаал гүл болсо, татаал гүлдү, жөнөкөй болсо, жөнөкөй гүлдөрдү чаптайбыз. Бул өтө гербарий жасоонун эң негизги эрешеси болуп эсептелет. Ошондой эле гербарий баракчасын ошол түбүндөгү 14 сантиметрди тең экиге бөлөбүз. Тең экиге бөлүп, андан кийин ага эмнелер жазылат? Оң жагына жайланышкан ордо, гербарийдин оң жагына, ошол 14 сантиметрдин аралыкты бөлгөндөн кийин оң жагына жайланышкан ордо, мисалы үчүн кайсыл жактан алдыңар? Ошол жерди сөзсүз жазыш керек. Ош шаары болсо, Ош шаары. Мисалы үчүн райондор болсо, Нокат району болсо, Нокат району, анын ичинен Жаңы Нокат айылы, ошолорду сөзсүз жазып коюшубуз керек. Жашаган аймагы, ошол өсүмдүктүн жашаган аймагы жазабыз. Ошол жерде кайсыл жерде аймак дегенде биз түшүнүшүбүз керек. Түздүк жер, тоолуу жер, токойлуу аймак, талаа жерден алгандар, суунун жээги, анан өсүмдүктүн тобу. Бул өсүмдүктүн тобунда биз ойлобогула ал өсүмдүктүн биз түрүн билишибиз керек, систематикалашыбыз керек деп жок. Бизге теофраст бөлгөн дарак, бадал, жарым бадал, чөп өсүмдүктөрүнүн топторун бөлгөн го. Ошол сыяктуу чөп сымалдар, кайсы мисалы үчүн дарактан болсо дарактар деп, дарактан алынган жалбырак болсо дарактарды жазып коюшубуз керек. Андан кийин бул жерде 2 жолу жазылып калыптыр, жашаган аймагы. Бул бир эле жолу жазылат. Андан сол жагына өсүмдүктүн органы, кайсы орган? Гүл, жалбыракпы, сабакпы, бутакпы, урукпу, ошону жазып коебуз. Анан анын морфологиялык түзүлүшү, мисалы үчүн жөнөкөй, татаал, өзөк, чачы, тиги өсүүчү, жантайыңкы өсүүчү деп сөзсүз морфологиялык түзүлүшүн жалпылап көрсөтүп коебуз. Андан соң гербарий даярдоо үчүн кургатуунун жолун сөзсүз билишибиз керек. Бул биринчи күндөн адегенде баштаганыбызда эле бул гербарийди кантип кургатабыз, гербарий даярдоочу органдарды кантип кургатып алабыз. Эгерде биз жылуу күнгөй аба ырайы өсүмдүктүн органдарын кыска убакытта тез кургатат. Ошон үчүн биз монтип жайып туруп, аны тез аранын ичинде кайра алышыбыз керек. Кумга коюп кургатып алсак болот. Генеративдик органдарды баардыгын эле кумга койгонго болбойт. Көбүнчө гүлдөрдү, тамырларды, мөмөлөрдү кургатсак болот. Анан монтировколоо жолу менен гербарий кургатылган өсүмдүктөрдүн ичке картон же
оор өлчөмдө баракчага салып туруп аны жаап кургатабыз. Аны биз монтировкалоо жолу деп айтабыз. Көбүнчө силер жалбыракты, гүлдү, сабакты монтировкалоо жолу менен газетага салып же картонго салып аны басып коюу жолу менен кургатсак болот. Ал бастыраардан мурун адегенде ар бир органды салфетка же болбосо нымды соруп алуучу кагазды коюп кургатсаңар дагы, салып туруп анан газетанын үстүнө жаап кургатсаңар дагы аябай жакшы кургайт. Андан кийин гербарийди кантип сакталыш керек, кандай органдары эмнелерде сакталыш керек. Монда картондон кутуча жасап алабыз. Бул кутучаларга көбүнчө генеративдик органдар сакталат. Аларды биз монтировкалоо жолу менен кургата албайбыз. Аларды биз ушундай кутучаларга салып кургатабыз. Мынакей ар түрдүү гүлдөрдү, уруктарды, ошондой эле мөмөлөрдү, керек болсо тамырларды дагы ушундай жолдор менен сактайбыз. Бул картон кутучасы деп аталат. Эми биз гербарийдин түрлөрү A4 баракчасына жасалган түрлөр көрүп жатсыңар. Бул жерде эгерде силердин үйдүн шартында четине картон кагазды коюп туруп, азыр кийинкиде ушул четине картон кагазды коюп туруп, ушуга ылайыктуу пленка кыркып алып, анан картон кагазды кыркып туруп, ошол жерде тешип туруп, жип менен байлап койсоңор дагы эң жакшы гербарий жасалат. Бул сөзсүз баракчанын сол жагынан тешиш керек, пленка оң жагына ачылыш керек. Практиканын жүрүшүндө, талап практикасынын жүрүшүндө силердин күндөлүгүңөрдүн ичинде мына сөздөр сөзсүз болуш керек. Талап практикасынын жүрүшү мөөнөтү, бүгүнкү мисалы үчүн мөөнөт коюлат. Жайланышкан жери кайсыл жерге чыгып атасыңар, ошол жер сөзсүз жазылат. Кайсыл өсүмдүктүн вегетативдик органдары эмне алдың, ошол жерден тамыр, дагы эмне алдың, сабак, бутак, ошол бутак, сабактардын эмнелери, тамыр, чач тамыр алдым, өзөк тамыр, чач деп ар бири жазыш керек. Сабак, мисалы үчүн моноподиалдык сабактар, бутактарда, сабактарда мисалы үчүн тик өскөн сабак, жантайыңкы өскөн сабак, 3 бурчтуу, 4 бурчтуу сабак. Бутактарда болсо моноподиалдык, дихотомиялык, жалган дихотомиялык, симподиалдык, жалбырактардан татаал жалбырак, жөнөкөй жалбырак алгандырсыңар. Ошолорду сөзсүз жазасыңар. Кайсыл бөлүккө чыксаңар, анан гүлдү да билебиз, жөнөкөй гүлдөр, татаал гүлдөр, кайсыл түрү. Мөмө, ширелүү мөмө алдыңарбы, кургак мөмө алдыңарбы, сөөктүү мөмө алдыңарбы. Андан уруктун формасын жазабыз. Мисалы үчүн уруктун керек болсо жазганда, мисалы ашкабактын уругу, алманын уругу деп жазып койсоңор да болот. Андан кийин ошол өсүмдүктүн алган өсүмдүккө жалпы мүнөздүү морфологиялык түзүлүшүнө мүнөздөмө берип койсоңор болот. Мисалы үчүн алманын жалбырагын алган болсоңор, алма жөнүндө жалпы морфологиялык түзүлүшүн айтасыңар. Алма симподиалдык бутактанган, алма жалбырагын таштоочулар, болгону морфологиялык сырткы түзүлүшүнө карап мүнөздөмө бересиңер. Бул күндөлүк китепчеңердин ички бөлүгү, күнүмдүк силердин жаза турган практиканын жүрүшү. Анан ошол жана гербарийлерди даярдоо жолдорунда моңке сүрөттөрү көрүнүп турат. Кантип кыркчыгыч менен кыркып, же болбосо үй шартында болбосо, буну биз башка жол менен тешип алсак да болот. Мына ушундай жол менен гербарий даярдалат. Мынакей гербарий салганда ар бир гербарийде жөнөкөй жалбырак салынды, бүтүндөй жөнөкөй жалбырак болуш керек. Мына жөнөкөй гүлбү, татаал гүлбү, ошо жөнөкөй гүл болсо жөнөкөй гүл коюлуш керек. Акырында талап практикага жыйынтыктоо отчету болот. Канча күн практикада болдук, кайсыл аймактарда болдуңар, мисалы үчүн түздүк жерде, суунун жээгинде, тоолуу аймакка чыгып дедиңер. Анан ошол боюнча жалпы сүрөттөрүн тартып сүрөттөп койсоңор да болот. Топурагы жөнүндө жазып койсоңор болот. Токойлор жөнүндө жазып койсоңор, аралаш токойлор жөнүндө жазып койсоңор болот. Сырткы климатка дагы көңүл буруп койсоңор болот бул жыйынтык отчетто. Мына ошентип отуруп силерге талап практикасынын жүрүшүн көрсөттүм. Эми ошол талап практикасы кандай жүрөт, студенттер өзүн кантип алып жүрүшү жөнүндө бир топ тасмаларга көңүл буруп койсоңор.
талаа практикасы, ботаника боюнча талаа практикасы. Биология дистиндеги көптөгөн студенттер чыгат. Талаа практикасында мынакей шаардын четинде биздин биринчи талаа практикабыз шаардын четине чыгып, Ош шаарынын аймагына чыгыш керек эле. Парктарда жүрөбүз, мынакей студенттердин колундагы күндөлүк дептерчелерин көрдүңөр, сөзсүз калемчелерин көрдүңөр. Мынакей гербарий алып атканда жалбырак саптарын кошо алыш керек, туура алыш керек. Бир жалбырактын бир формасынан бирөөнү албастан 3-4 вариант алыш керек. Бирөөсү 40 болуп, туура эмес 40 болуп калышы мүмкүн. Мына көрдүңөрбү? Ар түрдүү формасына карап, ар түрдүү кылып алсаңыздар болот. Мынакей жалбырактарды ушинтип алып, анан ошол дал ошол жерде күндөлүккө жазып коюп, мына жалбыракты алдым. Себеби бүгүнкү мөөнөт боюнча алган жалбырактарды сөзсүз коюп жалдап жазып, анан сөзсүз топ болуп жүрүп, монтип жалбырактардын бүт формулаларын жазып күндөлүккө толтурушат. Андан кийинки тасмада мынакей гербарийден жасалган гербарийлер, эгерде моундай файлдарга салып койсок болот. Бизде азыр ушундай даяр жалгыз файлдар чыккан. Ар бир жалгыз файлга A4 баракчасынан даярдалган файл жазып, мен башкачараак кылып айттым силерге, түбүнөн толук аласыңар. Булар болсо бир тарап алыш керек. Биз ошону толук алсак, биздин сөздөрүбүз толук батат. Мына ушул гербарийлер коюлган. Бул күндөлүк дептер боюнча дагы силерге даярдап 48 беттен туруш керек. Алардын ички бөлүктөрүн айткам силерге. Каражаттар даярдоо эме ошолор боюнча бул күндөлүктүн ички бөлүгүнүн көрүнүшү. Бул силер ушинтип күндөлүктү толтуруп, мына бош баракчаларга мүнөздөмөлөрдү жазасыңар. Урматтуу студенттер, көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Кийинки практикалык күндө жолугушканча кош болуңар, саламатта болуңар.